Кыргызстанда эпидемиологиялык абал чыңалуу бойдон калууда. Коронавируска чалдыккандардын саны 5000ден ашты. Бир сутка ичинде COVID-19 инфекциясы 269 кишиден табылган. Бишкек шаарында эле 138 адамдан вирус чыккан. Жаңы катталган учурлардан 150 кишиде оорунун белгилери байкалган эмес. Алар үй шартында дарыланууда. Тилекке каршы коронавирустан ажал тапкандардын саны дагы өсүүдө. Бир күн ичинде 3 бейтап кайтыш болуп калды. Бишкекте 54 жаштагы аял, Ош шаарында 70-теги, Кара Суу районунда 61 жаштагы эркек кишилер көз жумган. Үчөөнүн тең өнөкөт оорулары болгон дейт Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Ал коронавирустун белгилери болсо дароо дарыгерлерге кайрылууга чакырды. Ошол эле убакта Нурболот Үсөнбаев кайрылгандардын саны кескин көбөйүп, акыркы 2 күн ичинде медицина тармагына оорчулук жаралганын моюнга алды. Азыр абал жөнгө салынды деп ишендирүүдө. Эти ысып дене табы көтөрүлө турган болсо, ошо жергиликтүү бизден жанакындай дарыгерлер борборлоруна ошо кайрылыш керек. Ошол жерде эгерде жеңил формасы болсо, же болбосо пневмониянын анча белгилери жок боло турган болсо, ошол бизден дарыгерлер жанакындай кеңешин айтып, жанакындай дарылоо процесстерин баштап коюшат. Ошол жерден эгерде 38ден өйдө болуп эле жанакындай дем алуу кысталып, ошо дем алуу жетишсиздиги пайда болгондо, анда муну бизден 103кө 118дерге кайрылып, ошол жерден жанакындай биз чектеп көрсөтүлгөн бизден ооруканаларга жаткызганга биз аракет кылабыз. Убагында маалыматталып турса, бүгүнкү күндө кийинки бир 2-3 күндөрдө да ошо бир аз кыйынчылыктар болду. Анткени кайрылуулар аябай көп болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол паникага алдырбастан кайраттуу болуп, мына бүгүнкү күнү ушу медициналык кызмат менен ошо убагында кайрылып, убагында тейлеп, биз да убагында ошол пневмонияны дарылаганга жетишип алалы деген аракет. Кыргызстанда акыркы убакта өпкөсү сезгенген бейтаптардын саны кескин көбөйдү. Пневмония менен ооругандардын басымдуу бөлүгүнүн анализинен коронавирус чыккан жок. Мындай көрүнүш айрыкча Бишкек менен Ош шаарларында көп катталууда. Буга байланыштуу учурда бейтаптар үчүн кошумча орундар даярдалды. Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашкандай, улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө 150, Манас аэропортунун аймагындагы обсервациялык жайга дагы 200 керебет жайгаштырылды. Ал жака өпкөсү сезгенгендерди кабыл алуу башталды. Бөлүмдөр зарыл болгон медициналык жабдуулар менен камсыздалды. Ошондой эле кычкылтек концентраторунан 57 даана сатып алынып, дарылоо мекемелерине бөлүштүрүлүп берилди. Ал эми COVID-19 инфекциясы бар экени аныкталган бейтаптарды өзүнчө дарылоо үчүн башка медициналык мекемелер даярдалды. Дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок дейт премьер-министр Кубатбек Боронов. Коронавирус такталбаган, бирок пневмония, өпкө оорусу менен ооруп жаткандар да көбөйдү. Анализин алса, ал жерде коронавирус такталбай, коронавирус эмес деген анализдин результаттары чыгып атат. Кээ бир ооруларыбыздан бирок өпкөсүндө пневмония пайда болгондор чыгып атат. Буларды дагы өзүнчө койко-месталар даярдалып, өзүнчө дарылоого алуу иш-чарасы жүргүзүлүп жатат. Алып айта турган болсок, булар үчүн жанагы мен айткан Бишкектеги 587 койко-местадан сырткары 553 орун даярдалды. Аларда учурда 289 бейтап дарыланып жатат. Мындайча айтканда, коронавирус эмес, бирок өпкөсүндө пневмония пайда болду, өпкө оорусу пайда болду деген ооруларыбыздын саны бүгүнкү күндө 289 Бишкек шаары боюнча. Дагы кошумча койкаларды даярдап жатабыз. Биринчи шаардык клиникасында, ооруканасында, клиникалык ооруканасында, ошондой эле улуттук госпиталдын астында урология борборунда азыр кече жумуш башталды. Бүгүн эртең ал жерде дагы кошумча орундар даяр болот. Мындан тышкары Бишкекте, Таласта, Ысык көлдө, Жалал Абадта этап менен жаткырыла турган 10 этапка бөлүнгөн резервдеги стационардык ооруканалар даярдалды. Жана аларда 184 койка орундар даярдалды.
Эртең жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтөт. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышып, өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Учурда мамлекет башчысы байланыштарды азайтуу максатында аларча резиденциясында аралыктан иштөөнү улантып жатат. Президенттин Москвадан чыкканда жана Бишкекке кайтып келгенде тапшырган анализдери таза чыккан. Эртең парламент сессиясын жабышы мүмкүн. Мыйзам кылайык, депутаттар 2 айга тарашат. Пандемияга карабай бүгүн Бишкекте маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы жөө жүрүш өттү. Уюштуруучулар келгендерди эңирде аралыкты сактап, бет кап тагынууга чакырып жатышты. Активисттердин айтымында депутаттар элдин талабын укканда бүгүнкү митинг өтмөк эмес. Алар 25-июнда дагы Ак үйдүн алдына чыгышкан. Бирок депутаттар алардын талабын эске албастан мыйзам долбоорун түнкү саат 11-лерде 2 жана 3 окууда кабыл алышкан. Чогулган жарандар акыркы үмүт президент экенин, өлкө башчысын маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна кол койуудан баш тартууга чакырышты. Алардын айтымында документ кабыл алынса сөз эркиндиги чектелип, интернет тизгинделип калат. Мунун кесепетинен көп көйгөйлөр ачыкталбай, чыңалуулар күчөйт. Акция учурунда биз фейк эмеспиз. Депутат Гүлшат Асылбаева мандатын тапшырсын. Кворум жок, мыйзам жок деген сыяктуу чакырыктар айтылды. Жөө жүрүш Эркиндик бульварында темир жол бекетинин жанында башталып, жарандар Ак үйдү көздөй бет алышты. Эркиндик! 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 Москва Бишкек багыты боюнча чартердик каттам менен дагы 393 кыргызстандык жаран учуп келди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, алардын басымдуу бөлүгү Россиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер. Алардан тышкары алдыдагы Паралимпиада оюндарына даярдык көрүү үчүн Россияда машыгып жүргөн команданын мүчөлөрү. Оорукчан жана Кыргызстанга ыкчам кайтууга муктаж болгон жарандар келишти. Маалыматтарга караганда, пандемия башталгандан бери Россиядан Кыргызстанга 54 чартердик учак жана Казакстандын аймагы аркылуу Оренбург областынан 20 автобус менен 12 миңден ашуун адам мекенине кайтарылды. Элчилик жумасына 2 жолу Кыргызстанга рейс уюштурулуп, жарандарды алып кетүү аракеттери көрүлүп жатканын билдирди. Ал арада Россиянын Солилецк шаарында кайрадан Кыргызстандын 1000ге жакын жараны чогулуп калды. Бул тууралуу алар видео кайрылуу жасап, бийликтен жардам сурашты. Алардын айтымында Россия менен Казакстандын чек арасы 20-июндан кийин ачылат деген сөзгө ишенип чогулушкан. Жүздөгөн адамдар талааларга чатырларды тигип күн көрүп жатышат. Алар тамак ашка каражаты түгөнүп, абал оорлошуп баратканын айтышууда. Бул жерге эч ким жыргап келген жок. Кээ бир киши ооруп келип атат. Кээ бир киши атасы өлүп бара албай атат. Кээ бир киши апасы өлүп бара албай атат. Кээ бир кишинин балдары ооруп бара албай атат. Ошол эле сыяктуу бул жерде эч ким андай жыргагандар жок. Бул жерде бизге эч кандай Кыргызстан азыр бизге автобус, коридор ачып беришиңерди суранабыз. Ушунча элдин атынан. Бизде азыр бул жерде чогулган адамдын саны 1000ге чукул болуп калды. 20-числодан кийин посольствода айтылган сөз бар эле. 20-сынан кийин граница ачылат деп. Эч такыр мүмкүнчүлүгү калбай калганда, жашоосуна такыр эч нерсе таппай калганда мынан самсалап келип отурушат. А булардан мурун Маштаковада жаткан 73 адам жатат. Аларды түрмөдөн башкача кылып кармап отурушат. Аларда иче турган суусу жок, жей турган тамагы жок. Магазинге жөнөтпөйт. Нар жагында милиция, бер жагында милиция. Эч ким алып чыга албайт. Аларга бирдеке алып барып бере албайт. Эл укугу бузулат. Эл укугу таптакыр бузулуп бүттү го. Качан өзүңүздөр бир жакшы бир чечимге келесиздер? Түгөндүү 120 депутаттын арасынан чыган жигиттер. Бардыр кантип эле жок болсун. Бирөөңүздөр чыксаңыздар болбойбу? Ырчы Асел Кадырбекованын абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков Facebook баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Анын айтымында Асел Кадырбекова өзүнө кел элек, азыр өз алдынча дем алып калды. Өткөн 5-күнү Бишкекте болгон аварияда ырчынын мээси катуу жабыркап, моюн омурткалары жана акырыгы сынып кеткени кабарланган. Асел Кадырбекованын ден соолугу тууралуу маалымат берип коеюн дедим. Себеп дегенде бир күндө аябай көп телефон чалуулар болуп, биздин иштеп аткан ишибизге чолтоо болуп атат. Бирок айтып койбосо дагы болбойт. Мен түшүнүп атам, силерди дагы эл журттагы бул информацияны күтүп атат. Ошон үчүн мен айтып коеюн, Аселдин ден соолугу дагы эле оормойдон кала берет. Дагы ошол кома абалында жатат. Бирок өзү
дем алып, өзү кан басымдары дагы өзүнүкү, эч кандай дары дармектин жардамы менен эмес. Бүгүнкү күндө кичине болсо дагы жылыш бар, бирок абалы баары бир оор бойдон кала берет.